Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сиздин назарыңызда Регион телеканалында түз эфир берүүсү. Бүгүн бизде конокто мамлекеттик каттоо кызматынын Жалал Абад шаарындагы жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Исмаилова. Гүлзина эжеке, куш келдиңиз. Ал эми берүүнү мен Өткүрбек Рахманов алып барамын. Эгер сизди кызыктырган суроо, талаптарыңыз болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номер аркылуу жиберсеңиз болот. Телекөрүүчүлөрдөн суроолор келгенге чейин мен өзүмдүн суроолорум менен баштай берейин. Гүлзина эжеке, мына 2 жылдан бери өлкөнү санариптештирүү, региондорду өнүктүрүү жылы болуп аталып келип атат. Паспорт берүү тармагында санариптештирүү иши канчалык ишке ашып атат, кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер, кандай кемчиликтер орун алууда? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушу Жалал Абад шаардык калктык тейлөө борборунда азыркы күндө 5 автоматташтырылган маалымат системасы менен иш алып барабыз. Жакшы чоң ийгиликтерге жетиштик десем жаңылышпайм. Себеби өзүңөр билесиңер, 3-4 жыл мурун эле программалар ишке киргичекте голго анкетаны толтуруп, аны почтага салып, жөнөтүп, туура эмес болуп калса кайра кайтып, сүрөттөр стандартка туура келбей, аябай мындай шарт жок болчу, өз убагында текшерип жөнөткөнгө. Азыркы күндө электрондук түрдө анкета толтурулат, сүрөт дагы электрондук түрдө кошулат системадан. Бир жери туура эмес болуп калса, же өтпөй калса, бир 10-15 мүнөттүн ичинде кайра кайтат документ. Бир документ туура болбой калса, жаранды кайра чакырып, бир күндө эле кайра оңдоп жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондо азыр ID карталар 12 иш күнүндө келип атат, жалпы жарандык паспорт 18 иш күнүндө келип атат. Ошо чоң ийгилик деп ойлойм. Анан азыркы күндө, например, паспорт жоголгондо метрика менен нике куәлигин талап кылабыз, себеби ал базага кирген эмес. Декабрь айынан баштап полный ЗАГСтын архивин сканерлеп, базага киргизүү процесси башталды азыркы күндө. Буларды кошо азыркы эми бул аябай оор, узак иш деп ойлойм. Көп эмгекти, убакытты талап кылат. 85 жылдык мөөнөттөгү документтерди бүт системага киргизиш керек. Ушу баардык документтер системага кирип калса, жаран паспорттун жоголуп калган күндө дагы келип кайрылып, документи колунда жок болсо дагы ошо бир күндө эле документ тапшырганга мүмкүнчүлүгү болот да. Себеби бүт данные базадан чыгат ошондо. Ошол санариптешүүнүн бул жакшы жактары, бул демек убакытты үнөмдөөгө негиз болуп аткан турбайбы? Убакытты үнөмдөөгө, анан ушул жылы электрондук кезек толук камдуу ишке кирди биздин калктык тейлөө борборунда. Анан бирок кайсыл ошол калктык тейлөө борборуна караба, мисалы сиздердин деле ошо Жалал Абад шаарындагы калктык тейлөө борборунун деле алдында иш күндөрү көптөгөн кишилер турган болот да. Анан көпчүлүгү кезек күтүү көп болуп атат, анан бир дегендей болуп атат. Бизде мындай убаракерчилик көп болуп атат дегендей кылып, нааразычылык пикирлерин айтат. Бул кезек күтүүлөр, бул көйгөйлөр санариптешүүнүн алкагында чечилиши керек, болуш керек эле. Кандай себептен ушул акыбал дагы эле уланып атат да? Азыр жаңы система киргенде жаңы талаптар коюлат экен. Ушу келген жаран эски маалымат менен келип, биз түшүндүргөндө дагы документтери, өзүнүн жеке документтери туура эмес болуп калса, ошол маалда адам көбөйүп кетет. Анан Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон бери чет өлкөлүк жарандар турист катары келет, частный менен келгенде, ошо каттоого келгендер көп болуп атат. Анан Кыргызстан жараны каттоого туруу, документтери туура болсо, анан паспорт алууга эч кандай кезек жок. Вот ошо тууралуу суроо келип атат. Эң тез паспорт канча күндө алса болот жана канча күндүк паспорттардын мындай тарифтери бар дейт. Кандай документтер керек дейт? Бизде өзү Бишкек шаарында 3 сааттык бар, 3 саат. Бизде болсо доставка самолет менен келген үчүн 2 күндүк, 4 күндүк, 8 күндүк нелер бар, тарифтер бар. Эми кандай документ, эми ар жарандыкы, например, алмаштырганга башка перечень керек, жоготкондо башка перечень керек. Ар адамдыкы мындай жеке түшүндүрүп бериш керек да, кайсы мотивден алат. Мисалы мына 11-класстар паспорт алуу үчүн эмне документтер керек болот дейт. Канча акча керек болот, так маалымат берип коюңузчу дейт. 11-класс 16-га чыккан жаран кайрылса, туулган тууралуу куәлүгү керек болот. Аны сөзсүз түрдө катташ керек.
бир турак жайга, ата энесинин паспорту. Ата энесинин паспорту маалымат биздин системада бар болсо, паспорту кереги жок. Мен ошо 16 жашар баланын ОМС деп коебуз, эми биздин тилде пин номер, тууган тууралуу куәлик, регистрациясы немеси ата энесинин паспорту. Канча акчага алат ошол? 260 сом алат ID картаны. 260 сомго башка эч кандай төлөм төлөнбөйт. Жок, төлөнбөйт. Дагы бир телекөрүүчүдөн суроо келип атат. Каракулжадан боломун, Каракулжадан паспорт алганмын дейт. 30 январда мөөнөтү бүтөт дейт. Жалал Абад шаарынан эми алмаштырсам болобу паспортту? Анын үчүн эмне кылышым керек дейт. Алмаштырса болот. Бизге келип пропискасын текшерет. Базадан чыкса, бизге келип алмаштырылса болот. Төлөмдөрүнөн айырма болбойт. Ошо Каракулжада канча, баардык Кыргызстан боюнча бирдиктүү бир тариф белгиленген. Бул жерде сиздерге каалоо тилектер дагы бар экен, ишиңиздерге ийгилик, ыраазычылык билдиргендер дагы бар экен. Указ чыккандан кийин канча убакытта паспорт алса болот, акчасы канча? Бул жанагы менимче жарандык алып аткандар болуш керек. Ошо жарандык алгандан кийин, указ чыккан күнү эле күчүнө кирет, неме алгандан кийин. Бизге келип справка алат, тактама алат. Кайсы указдын негизинде жарандык алган боюнча барып пин номер алат өзүнө, паспортун учетко коет, документтерди тапшырса болот. Мен Казакстандын жарандыгын алган элем, анан кайрадан Кыргызстандын жарандыгын алайын деп жаткам. Кандайча алсам болот, акчасы канча болот? Казакстандын жарандыгын алган болсо, жарандык алууда, например, Россия менен приграничный, чектешкен мамлекеттер менен иное гражданство деген түшүнүк бар, андай алса болбойт. Казакстандын жарандыгынан баш тарткандан кийин Кыргызстандын жарандыгын кабыл алыш керек. Указдын, президенттин указынын негизинде. Например, Россиядан чыгып келген болсо, улуту кыргыз болсо, Россиянын жарандыгынан чыкпай эле указга документ берсе болот бизге. Ошол боюнча дагы кийинчерээк дагы суроолор болот. Азыр мына Кыргызстандын паспортунун коручкалары кайсыл мамлекеттен чыгат? Эгер чет өлкөдөн чыга турган болсо, эмне үчүн Кыргызстандан чыкпайт дейт. Бул боюнча сиздин дагы бир пикириңиз болсо билдирип кетсеңиз. Коручкалардын чыгышы боюнча. Коручкалардын чыгышын ал сизге так неме кылбайм. Эми сапаты жакшы болуш үчүн башка чет мамлекеттен заказ кылып чыгарса керек. Паспорт менен ID карт канча акча турат? Так айтып коюңуз, биз ошо ашыкча чыгымга учурабашыбыз үчүн дейт. Кайсы мотив менен эми? Мисалы биринчи жолу паспорт алып аткан болсо дегенди жана азыр айтып кеттиңиз 11 класста. Мисалы жөн эле турмуш кургандан кийин фамилиясын өзгөртүш керек болот, же болбосо мөөнөт аяктап калган болот. Ушул маалдарда акчалай канча айырмачылык болот? Деги эле бул жердеги суроолордун түпкү маңызын түшүнгөнүбүздө ашыкча акча төлөгөндөн мына сактанган иретинде сурап атышат да. Так айтып берсеңиз тарифтер боюнча. Паспорт алмаштырганда биринчи жолу алганда 260 сом, паспорту жоготуп же жараксыз абалга келсе 460 сом, алмаштырганда этникалык кыргыз жарандык алгандан кийин 260 сом, фамилиясын атын өзгөрсө 320 сом. Бул эме обычный тариф деп атам. Жалпы жарандык паспортто фамилия атын өзгөрткөндө 630 сом, биринчи жолу алганда 530 сом. Так. Жоголгондо 730 сом. Буга алышат. Бул эми бул жөнөкөй мөөнөттөр. Канча күндө келет ошондо бул? Ошондо ID карта 12 иш күндө, жалпы жарандык паспорт 18 иш күндө. 18 күндүн ичинде келет. Дагы бирөө мына сурап атат. Мен паспортумду жоготуп алгам, учетум жок. Жаңы паспорт алайын десем пропискага турбагандыгыма байланыштуу ала албай жатам. Өзүм квартирантмын. Кандай кылсам болот дейт? Жаран каттоого коюш керек сөзсүз түрдө. Себеби каттоого койбосо базада жок, документти прием кылышка мүмкүнчүлүк жок. Бул квартирант экен, кандай бир туугандыгына коюш керек? Тууган болобу, тааныш билиш болобу, бирөөнүн үйүнө сөзсүз түрдө каттоого коет, анын документтерди тапшырат. Биз чыгарган корутундун негизинде каттоого алат, анын документ тапшырса болот.
Мен ЗАГСка турмуш кургандан кийин күйөөмдүн фамилиясына өткөнмүн дейт. Бирок азыр өзүмдүн фамилиямда жүрөм дейт. Пенсияга кантип чыксам болот? Жок, анда бул туура эмес. ЗАГСтан күйөөсүнүн фамилиясына өткөндөн кийин сөзсүз түрдө мурун 15-20 жыл мурун нике куәлигин алгандан кийин күйөөсүнүн фамилиясына өтсө паспорттун ичине паспорт жараксыз деп басып коет эле. Азыр андай басканга ID карта мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн күйөөсүнүн фамилиясына өткөндөн кийин 10 күндүн ичинде паспорт алмаштырыш керек эле. Эми бул айыппул төлөйбү? Айыппул төлөбөйт, айыппул каралган эмес азыркы кодексте. Күйөөсүнүн фамилиясына өтүп, анан пенсия чыгат. Азыр келсе болот, сиздерге келсе алмаштырса болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эскертип кетейин, бизге көп чалуулар болуп атат. Бизге WhatsApp аркылуу суроону жазуу иретинде гана жиберүүгө болот. Монтип чалып, тоскоолдук кылбашыңыздарды эскертип кетейин. Анан кийинки суроолорубуз, анан суроолорду дагы ушул паспорт темасына байланыштуу берсеңиздер жакшы болмок. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөндөгүчө. Менин паспортумдун фамилиясы өзүмдүкү, сүрөтү башка сүрөт болуп калыптыр. 10 жыл мурун алмашып калган экен. Кандай кылып өз сүрөтүм менен паспорт алсам болот? Ал сүрөттөгү адамды таппай жатабыз дейт. Азыр ошондой фактылар аябай көп кезигип атат. Себеби көп Россия Федерациясынан депортация болуп, черный списокко түшкөндөр келип, кандай бир алдоо жол менен паспорт алып алгандар фактылар азыркы күндө чыгып атат. Ошо бул жаранга айтып коет элем, бул жаран сотко кайрылыш керек. Жараксыз деп мыйзамсыз берилген паспортты сот таап берсе, жаңы паспорт алса болот. Бул жаранга ошо сот органдарына кайрылышын айтып кетилем. Өтө кызык ситуация экен да. Менин неберем 16 жашта. Атасы, апасы менен экөө ажырашып кеткен. Атасы каякта экендигин билбейм дейт. Апасынын паспорту менен алып берсем, ID карта алып берсем болобу, загранпаспорт алып берсем болобу, канча сом болот дейт. Эми сомун уже биз түшүнүктүү болду. Негизи эле мына ата-энеси ажырашып кеткен балдар атасы мына азыр ким экенин дагы билишпейт экен, даянсыз экен. Балага кантип паспорт алышат? Азыр баланы биринчи жолу алып атканда ата-энесинин жарандыгын аныктамайынча паспорт берүү мүмкүнчүлүгү жок. Себеби эртеңки күндө биз азыр паспорт берип койсок, атасы Россия Федерациясынын жараны болобу, Өзбекстандыкы болобу, келип бизге претензия коюшу мүмкүн. Неге мен балам Кыргызстан жарандыгын алды? Мен макул эмесмин, бул Өзбекстан жарандыгын алыш керек эле же Россияныкын алыш керек деп. Ошон үчүн ата-энесинин жарандыгын сөзсүз аныкташ керек. Атасын таппай дайынсыз жоголгон болсо сотко кайрылып, дайынсыз жоголгон деп таап, чечим берсе, ошонун негизинде тапшырса болот. Такташ керек болот баары бир. Саламатсыздарбы? Чоң атамдын атын фамилия кылып алышым үчүн мага кандай документтер керек болот деген суроо дагы келиптир. Балам түрмөдө, паспорту жок. Кандай кылсам болот дейт. Баласы түрмөдө болсо, ал паспорту жок. Түрмөдө отургандарга азыр кандай паспорт берилет аларга? Жок, азыр жаңы токтом келди, өкмөттүн токтому. Март айынан баштап немен ошо отурган жерден кат жүзүндө бизге кайрылат. Ошо учету жок болсо, жашаган жеринде азыркы мурунку учету жок болсо, ошо түрмө калам болобу, кайсы бир немеге учрежденияга учетун коюп туруп, биз паспорт беребиз. Уже чыгып документ алуу немебиз да бар, услуга. Чыгып ошо түрмөканага болобу, башка немеге барып, учрежденияга барып документ кабыл алынат. Паспорт жоготконмун, кантип алам деген кандай документтер керектелет дейт. Ошо боюнча дагы бир айтып кетсеңиз, мындай суроолор көп келип атат. Паспорт жоготкондор боюнча. Паспорт жоголгондо арыз менен бизге кайрылат. Никеси бар болсо, нике куәлүгүн, туулган тууралуу куәлүгүн алып келип, паспорт алса болот. Менин иним 19 жашта дейт, бирок ушул күнгө чейин паспорт ала элек, эми алсак болобу дейт. 19 паспорттоштуруу 16 жаштан 18 жашка чейин, 18 жаштан өткөндөн кийин бул жарандык комиссия боюнча ар бир паспортный столдо бар. Комиссияны карап, чечим негизинде алса болот. Кызым 10 жашта, загранпаспорт кантип алам, күбөлүгүндө атасы жок деп жазылган. Атасы жок деп жазылса, апасынын паспорттун негизинде алса болот. Дагы айтып кетет элем, жаш балдарга, 16га чыга элек балдарга жалпы жарандык паспорт 13 күндүн ичине келет. Bizde өтө көп телекөрүүчүлөрдөн өтө көп суроолор келип атат.
Дагы бирине карасак, мисалы мурда менин паспортум жок дейт. Кандай алса болот? Эч жерден учетум дагы чыкпай жатат дейт. Эмне кылсам болот? Мурун убактылуу паспорт алгам дейт 6 айга. 6 айга деп берген паспорт. Ошол паспортум кийин аласыз. Кийин ошол паспорттун негизинде паспорт аласың дешкен, бирок аны дагы жоготуп койгон дейт. Бизге кайрылып, эч маалымат чыкпаса, ошо комиссия боюнча комиссия аркылуу гана шешилет мындай талаштуу шешилет, жагдайлар. Паспортум толуп калды. Менимче жанагы штампка толуп калса керек. Сурогу бүтө элек дейт. Кантип алмаштырсам болот? Алмаштыра беребиз. Ал проблема болбойт ал, эч кандай. Деги эле мына россиялыктар айтпадыкпы, мына Россиянын паспортунун убактылуу регистрациясын узартуу мөөнөтү өтүп кетсе канча штраф төлөнөт? Кыргызстанга келгенде. Биз чет өлкөлүк жарандарды каттоо 689 өкмөттүн токтому негизинде иштейбиз. Жаран бизге кайрылганда мөөнөтү өтүп кетсе дагы биз каттоого коебуз ал жаранды. Бирок инструкция негизинде биз учетко койгондон кийин маалым кат кетет, немеге жашаган жери боюнча говдгабы, родгабы, анан биздин функцияга кирбейт да, штраф салып, неме кылган. Ошо бузуулар кодекси негизинде 292-биренеде жазылган. Чет өлкөлүк жаран ошо жүрүү мөөнөтүн бузса, чакырган жаранга айып пул салынат деп. Чет өлкөлүк жаранга эмес, ошо чакырган адамга. Ал келип мисалы бир тууганын үйүнө учетко койгон болсо, демек айып пулун ошо тууганы төлөп калабы? Ооба, чакырган адам болуп калат, эсептелип калат. Чет өлкөлүк жаран. Менин уулум 2019-жылы Россияда төрөлгөн, метрикасы Россияныкы дейт. Ошону Кыргызстандын метрикасына алмаштырсам болобу? Алмаштырса болбойт. Метрика ошо Россиядан берилгенден кийин ошо мен жүрөт. Россиянын метрикасы менен калат. Ал эгер Кыргызстандын паспортун алам деп келсечи, эртең кичине чоңойгондон кийин. Туулган тууралуу күбөлүктө атасы ким, улудук, немеси жарандыгы кандай, апасынын жарандыгы кандай бүт маалымат бар. Ошо менен кабыл ала беребиз. Туулган тууралуу күбөлүктө атасы Россия Федерациясынын жараны, апасы да Россия Федерациясынын жараны болсо, андай бала бизден паспорт уже ала албайт. Ал уже Россия Федерациясынын жараны болуп калат. Эгерде бала туулган убакта ата-энесинин бирөөсү Кыргызстан жараны болсо, ата-энесинин макулдугу менен алса болот. Азыр мына Жалал абадтагы өзүңүз дагы жакшы билесиз, мына Нагорная, кызыл кооптуу аймактагылар кантип паспорт алат, анткени үйлөрүбүздүн коду жок. Курорт аймагында жашаган жарандар кооптуу аймак үчүн турак жайларынын коду жок үчүн паспорт ала албай жатат. Жарандар кандай тартипте паспорт алышат дейт. Жакшы суроо экен, аябай көйгөйлүү маселе Жалал шаарында. 25 декабрь күнү мэриянын имаратында биздин департаменттин директордун катышуусунда чогулуш өттүк. Чогулуштун протоколуна ылайык азыркы күндө домкомдор менен аймактык башкаруулар менен иш алып барып атабыз. Ошо аймактык зонада канча жаран жашайт, үйдүн канча үй бар. Ошо азыркы күндө аныкталып бүттү. 435 жаран жашайт экен. 751 үй катталган экен ал зонада. 710 адам паспорт алууга муктаж экен. Ошо азыркы күнгө паспорттошторду каттоо маселесин чечтик деп ойлойм. Себеби ошо управалардын тизмесин ылайык мэрияда ЖЭУ деген неме бар. Ошолор бизге кат менен кайрылат. Ошо каттын негизинде управанын списогуна ылайык биз каттоого коебуз. Жалал абад шаарында жайгашкан социалдык объекттердин дареги боюнча общацияларга. Общацияга койгондон кийин уже базадан данный чыгат, биз паспорт бере беребиз. Демек азыр мына ушу Нагорный, мына ушу курорттун аймагында жашап аткан элдер, үйүнүн коду жок элдерин сиздерге кайрылса, сиздерге кайрылыш керекпи биринчи же мэрияга? Управага кайрылат. Управага кайрылып туруп, алар аркылуу паспорттун учетко коюп, паспорт алып, неме кылса болот. Управага, мэриядан бизге кат берет, каттайбыз. Демек чечилди маселе. Да, чечилди, маселе чечилди. Деги эле ушул сиздердин ишканадагы ар кандай сөздөр жөнүндө дагы айтып кетиш керек болуп атат да. Мисалы, кызыл китеп алып кел деп эле бизди кыйнайт, кызыл китебин алып келбесең ишиң бүтпөйт деп канча адам айтып жүрөт.
ушул кызыл китептин алып келүүнүн канчалык зарылчылыгы бар өзү, негизи ошону алып келбей эле койсо болбойбу? Аны дагы мына айтып атпайсызбы, жана санаа ириптештирүүнүн алкагында 85 жылдагы баардык документтерди биз сканерден өткөрүп өзүбүз баягы базага киргизип атабыз деп. Ошондой тартипте эле бул элдерди дагы кызыл китептерин да базага киргизип койгон болсо болбой беле? Бар, ал база бар. Бирок көбүнчө чыкпай калган учурда анан техпаспорту сурайбыз. Мына азыркы автоматташтырылган маалымат системасы талабы каттоого коюуда паспорт, туулган тууралуу куәлүк, аскердик билет, анан ушу негиздөөчү документ болот. Турак жайга каттоого. Ордер болобу, договор болобу, техпаспорт болобу. Биздин ошо реестрде кыймылсыз мүлктүн укуктарынын реестринде маалымат бар болсо, техпаспорттун кереги жок. Көбүнчө бирок техпаспорт адамдарда көбүнчө ошол кызыл китеби базага кирбей калган элдер көп болуп атабы? Себеби ушул сөз эле көп айтылат да ар дайым. Көбүнчө көчөнүн киргизгенде, үйдүн номерин киргизгенде так келбей калса, маалымат чыкпай калат. Анан айтып кетет элем, көбү ушу нааразы болушуп атат. Бирок бул технический паспорттун кереги. Биздин базада, например, көрөбүз, үйдүн ээси ким? Ошо мыйзамдын талабы үйдүн ээсинин макулдугу менен гана башка жаранды каттоого коюу. Бул бир четинен бул жагындагы. Анан ошо үйдүн ээсинин укуктарын коргоо да. Ошондой кылганда жанагы окшоп паспорту бир башка бирөө, сүрөтчү башка бирөө болуп калбайт деген кооптсуздук жагы экен да бул. Саламатсызбы? Бул суроо көп адамдар ушул суроого мындай жообуна кызыктар болсо керек. Саламатсызбы? Мен Россиянын гражданинимин. Кыргызстандын паспортун алыш үчүн Россиянын жарандыгынан баш тартышым керекпи? Же эки паспортты тең алып жүрө берсем болобу дейт. Азыр эң баягындай суроо ушул да. Түшүндүрүп кетишим керек. Кыргызстан жаранды болгон, бирок чыгып атканда Кыргызстан жарандыгынан баш тартып кеткен болсо, кайра келгенде аны каттоого коюп, биз паспорт берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби жарандыктан баш тартканда ошо жана пин деп коебуз, пин блокировка болуп, ага уже эч кандай прописка, выписка, эч кандай действие аткара албай калабыз да. Ошон үчүн Россия жарандыгын алып кайра келгенде, Кыргызстан жарандыгынан баш тартпаган болсо, биз каттоого коюп, кайра паспорт берсек болот. Ошондо бул кош жарандык деп, двойное гражданство деп айтылбайт, бул как идое гражданство. Биз бир тараптуу ошо биздин Кыргызстан жарандыгынан баш тарткан эстеп, кайра биз аны кабыл алабыз. Азыр мисалы жүрсө болот. Мисалы мен деле көп угам да ушундай адамдарды. Мисалы менде эки паспорт бар деп айтып жүрүшөт. Бири российский паспорт дейт, бири Кыргызстандын ID картасы паспорт. Мурдагы ID карта, биометрический эмес көбүнчө. Мурда 2013 жылдары берилген паспорт окшойт. Ошолор кандай болот? Эми Кыргызстанга келсе кыргыз ID карта менен жүрө берет, Россияга барса Россия паспорту менен жүрө берет. Ошондой болот. Ошондой болуп кала берет. Ал мыйзамдуу жүрүшпү бул же мыйзамсызбы? Мыйзамдуу жүрүш. Ошо жана приграничный райондор менен эки паспорт болбосо эле башка немелер менен алса боло берет паспортто. Анан келгенде, как Россия жаранды катарында каттоого коет, Кыргызстан паспортунда каттоого коет. Алар бирок бекинип жүрүшөт. Жок, мыйзамсыз деп ойлошот. Мурун мыйзамсыз деп азыр андай бекингендер азайып эле калды. Бул мыйзамдуу эле көрүнүш. Мисалы азыр каалаган эле кыргыз жараны Россияга барып, Россиянын гражданствосын алып, Кыргызстандын паспортунан отказ кылбастан эле барып алып, эки паспортту көтөрүп, эки мамлекетте тең мындай ээн эркин жүрө берсе боло берет. Башка мамлекеттин жарандыгында калса болот, 3-4 кылып, приграничный болбосо. Россияныкын дагы, Италияныкын дагы, Германияныкын, Кыргызстандыкын алып, бир эле адам 4 мамлекеттин жаранды болуп жүрө берет. Кызык экен, коррупция боюнча сурап кетиш керек болуп атат. Bunday паспорт системасында айрыкча ушул коррупцияга байланыштуу көп сөздөр айтылып жүрөт. Мисалы, мындай майда барат көрүнгөнү менен ошол паспорт алууда мисалы 260 сом, же болбосо 500 сом, 800 сом деп тиги тарифтер турганы менен, ал паспорт алып аткан адамдардын көпчүлүгү мындай көп акча төлөп калып атабыз деп арызданып басып жүрүшөт да. Анан ошол жерде бул ортомчу адамдар аркылуу паспорт алгандарды дагы угуп калабыз.
Бул ситуациялар чындап эле барбы? Буга каршы күрөш жүрүп атабы? Ошо азыр башында эле айтып кеттим, азыркы күндө 5 маалымат системасы менен иш алып баратабыз. Бирдиктүү терезе принциби менен иш алып барабыз. Электрондук кезек күтүү, ошондой эле жумасына бир жолу ошо укук актыларын окутуу тууралуу сабактар өтөбүз. Ошо видео байкоо жүргүзүлөт. Эми жандай сөз бар, 5 кол тең эмес деген. Ар бир кызматкер ар бир келген жаранды сурап, сен эмнеге келдиң, сен эмнеге мындай кылып атасың деген мүмкүнчүлүк жок. Ошону ойлойм, бул коррупцияны жеңиш үчүн ар бир инсан өзү пейилин оңдоп, ниетин түз кылса эле чоң жетишкендикке жетишебиз деген оюм бар. Мен ЗАГС алганымда жолдошумдун фамилиясына өткөн элем. 2018-жылы дейт. Азыр өзүмдүн фамилиям эле өтөйүн дегем. Бишкектеги калкты тейлөө борборуна кайрылсам болобу? Кайрылса болот. Алар эми азыркы мурункудай документти тапшыргандан кийин почта менен запростоо жөнөтөт элек. Азыркы күндө бизде электрондуу мындай внутренняя база бар, ички база. Ошо менен запросторду жөнөтүп, керектүү маалыматты алып, фамилияны алмаштырса болот. Бирок ал кайра көзүнүн фамилиясына өткөн болсо, фамилиясын кайра алмаштырганга документ тапшырат, анан жаңы паспорт алса болот. Адамдарда ар кандай суроо бар да, мисалы паспорттагы атым өзүмө жакпайт дейт. Паспорттагы аты өзүнө жакпайт экен, ал атым алмаштырып алсам болобу дейт. Алмаштырса болот. Паспорт ал деле ошо жанагы катардагы эле документтер керек болот. Жок, ЗАГСка кайрылат. Фамилия атын өзгөртүү процедурасы бар. Анын документтерин топтоп барып, анан өзгөртсө болот. Бир эжем айтат дейт. Бир эжем айтат. 4000 сом берсең, учетуң жок болсо дагы паспорт алып берем деп атат дейт. Ошондой кылса болобу дейт. Эми бул кайсыл эже, Жалал Абадтагы эже айтканбы, же Ошто, Бишкекте айтканбы, ал так жазылган эмес. Бул атайын суроону ушундай өңүттөп берип атат окшойт. Негизи эле ошол коррупция. Андай болушу мүмкүн эмес. Учет каттуу сөз түрдө керек. Саламатсызбы? Мен Өзбекстандын жаранымын. Жашаган жерим Ош. Кандай тез арада кайырма же паспорт алсам болот? Өзбекстандан обез менен өткөнмүн дейт. Мыйзамсыз өткөн экен да, демек. Улутун жазбаптыр. Мен улуту мисалы кыргыз болсо. Улуту кыргыз болсо. Жок, азыркы күндө мурун этникалык кыргыз деп кайрылман көйлүк алып, ошо менен жарандык алууга документ жөнөтсөк болот эле. Азыркы күндө андай мүмкүнчүлүк жок. Сөзсүз түрдө каттоого туруп, ошо талондоо негизинде улуту кыргыз болсо паспорттун переводу, туулган тууралуу куәлүгү, жашаган жерден тактаманы алып, документ тапшырса болот. Бул эми азыр Өзбекстандан, мен түшүнүшүм боюнча бул Өзбекстандан мыйзамсыз обез менен өтүп алып туруп, анан бияктан паспорт алгысы келип атыптыр да, бул эми баары бир Өзбекстандан бир документтер керектелет да бул. Керектелет, туулган тууралуу куәлүк. Анда бардыгы эле ошактан бир эптеп качып өтүп алып паспорт алып жүрө бербейби, э? Азыркы күндө жок, андай мүмкүнчүлүк жок. Каттоо сөз керек. Так. Кезек күтүүлөр жөнүндө сөз болду. Эми ошол жанагы эле коррупцияны улай эле бир суроо берип кетейин. Бул сизге түз тиешеси жок. Мына өзүңүз жакшы билесиз, акыркы кездери ошо кыргыз паспортун көтөрүп жүргөн ар кандай Крим төбөлдөр, башка мамлекеттерде кармаса эле ошо Кыргызстан паспорту менен чыгып калып атышат. Мисалы мына кечеги Саймаитинин дагы мына болгондо дагы ушул биздин Сузактан паспорт алганы айтылып калды. Аны өлтүргөндөр дагы Кыргызстандын паспорту бар экени биринчи айтылып, кийин жокко чыгарылып отурат. Эми айтайын дегеним, Кыргызстан паспорту кандай себептен ушул ар кандай жерден, дүйнөнүн ар кандай бурчунан чыгып калып атат? Бул мына санариптештирүү менен бул нерсеге бир тыюу салындай, ошондой паспорт жасаганга жол берилбей калышы мүмкүнбү? Азыр мындай туш келди адамга паспорт берүү иши мындай жүрүп атабы дагы эле же токтогонбу да? Азыркы күндө өзүңөргө ушул маалым болгондой, документ тапшырууга сөзсүз түрдө жаран өзү келиш керек. Анын электрондуу сүрөтү, отпечатка, колунун отпечаткалары, отпечаток барса сөзсүз түрдө тапшырыш керек.
Анан мурун болуп жүргөн Саймайтин айтып калдыңыз. Бул Кытайдын жараны ошо эски үлгүдөгү 94-жылкы үлгүдөгү паспортто сүрөтүн алмаштырып бир алдоо жолу менен документтерин тапшырган. Ошол негизинде алып калган. Азыркы күндө андай көрүнүш болбойт деп ойлойм. Саймайти өзү келип сузактан алган бекен сиздердин Аны айта албайм. Жок, ошо 94-жылкы үлгүдө паспорт айткым келет да. Ошо подделка кылганга мүмкүнчүлүк бар эле да мурун. Мурда бар, азыр жок Андай жок. Дагы бир кызык суроо, бойдок болуп паспорт алса дейт, никеси бар деп жазылып калыптыр дейт. Эми башка үйлөнгөндөн кийин бул паспорт башка албай кое берсем болобу дейт. Жок, андай болбойт. Азыр технический ошибка болушу мүмкүн. Документтерин, арызын бизге тапшырат, паспортун. Биз департаментке жөнөтөбүз. Департаменттин каттын негизинде паспортун алмаштырып беребиз. Бойдок кылып. Жакын арада үйлөнөм деп аткан болсо, үйлөнгөндөн кийин кайра келип дагы үйлөндү деп паспорт алып отурбайлы, азыр албай кое берсем болобу деп атат. Андай болбойт. Никесин катташ керек да. Никесин каттоого келгенде никелүү болуп чыгып калат. Туура. Дагы бир суроо экен, менин паспортум Россия дейт, аялымдын паспорту Кыргызстан жараны. ЗАГС алышым керек дейт. Ош шаарынан алсам болобу? Сураныч жооп берип койсоңуз. Ошо аялым катты алган. Каттоосу каерде? Ош шаарында болсо Оштон ала берет. Ошо алса болот демек, ЗАГС алса. Союз паспорт менен калып кеткендер дагы бар экен. Союз паспорт менен калып кеткен адам кантип паспорт алса болот? Кандай документ кетет? Мектепте дагы окуган эмес дейт. Союз паспортун ошо жана айтып кеттим, ар бир паспортный столдо жарандык боюнча комиссия бар. Комиссия документтерин тапшырат. Эми документтер көбүрөөк, баарын тактап тапшыргандан кийин комиссия карап, ошо жыйынтыгы негизинде паспорт алат. Калоо тилектер дагы келип атат, ыраазы болгондор дагы бар, сындагандар дагы жок эмес. Ошондо кызыл китеби жоктор паспорт ала албайбы? Ушул нерсе көп жагдай жаратат. Үй жоктор көп да азыр. Ушул туура эмес да дейт да. Кызыл китеби такыр жок, үйү жок болсо бир адамдын, ал паспорт ала албайбы анда деп атпайбы? Бир жерге каттоо коюш керек да, сөзсүз жаранды. Жаран катталбаса, бир жерге учету жок болсо, аны паспорттоштуруу мүмкүнчүлүгү жок азыркы күндө. Сөзсүз түрдө коюш керек. Убактылуу паспорт деген түшүнүк жок азыр. Убактылуу паспортто убактылуу каттоо койсо болот, бирок паспорт ала албайт убактылуу каттоо менен. Саламатсыздарбы, сиздерден сурайын деген, паспорттун жылы бүтө элек. 2022 жылы ID картам бүтөт дейт. Бирок биометрикалыктан өткөн эмес дейт. Каттоодон. Ошону алмаштырганга сөзсүз түрдө биометрикалыктан өтүш керекпи? Сөзсүз түрдө өтүш керек. Биометрикадан өтпөсө болбойт. Өтпөсө болбойт. Саламатсыздарбы, Россия гражданин бир улуты кыргыз, ата-энеси кыргыз, Кыргызстанда төрөлгөн, окууну дагы Кыргызстандан бүткөн болсо, Кыргызстандын гражданствосын алса болобу? Ата-энеси тең, ата-энесинин экөө тең, Россиянын гражданини экен, бирок баласы Кыргызстанда туулган, Кыргызстанда окуган, окууну бүткөн, ушул жерде мектепти. Кыргызстандын паспортун баласы алса болобу? Бала туулганда ошо жана айтып кеттим, ата-энесинин жарандыгы Кыргызстан болгон эмеспи? Россия Федерациясынын жарандыгы болгон болсо, уже ала албайт. Россияныкын алып туруп, кайра паспорттун негизинде Кыргызстанга келип, жарандыкка тапшырса болот. Кыргызстанга бала төрөлгөн учурда ата-энеси Кыргызстандын, ата-энесинин бири жок дегенде Кыргызстандын жараны болгон болуш керек. Бул дагы ошол жанагы комиссиянын кароосунун жыйынтыгы менен болот, Мен Ошто туулганмын дейт. Бишкектен паспорт алсам болобу? Жолдошумдун туулганы тууралуу күбөлүгү жок. Кантип метрикеси жоктор кантип паспорт алса болот? Анан мен өзүм Оштон боломун дейт. Бишкектен паспорт алсам болобу дейт. Өзү Оштон болсо, Бишкектен паспорт алса болот. Ошо жана айтып кеткендей эле, базадан пропискасы чыкса, каттоосу. Паспорт алса болот алмаштырып. Жолдошунун туулган тууралуу күбөлүгү жок болсо, күбөлүк алыш керек. Же паспорт алган эмеспи, түшүнбөй калдым да суроосун. Жок, бул паспорт алган күйөөсүнүн метрикеси жок экен. Метрикасы да жок, паспортта жок. Эчтекеси, метрикеси жок болгондон кийин анын эчтекеси жок экен да. Же метрикасын жоготу деп. Ооба, жок экен. Ал күйөөсүнө паспорт алыш керек болуп атат экен.
Бирок булар оштук болгону менен өзү Бишкекте жашап атат экен да. Демек аял киши аялында демек паспорту бар экен, ал Бишкектен паспортун жаңылагысы келип атат окшойт. А күйөөсүнүн метиркеси дагы жок экен. Туулган тууралуу куйрук сөзсүз түрдө керек. Ансыз документ жасай албайт. Ошол күбөлүктү алыш үчүн ал киши каерден башташ? Башынан башташ керек экен. Башынан туулган жерине барып, айыл өкмөт болобу, ЗАГС болобу кайрылып көрүп алыш керек. Саламатсызбы? Менин келинчегимдин пропискасы ат башыда. Ат башыга барбай эле Бишкектеги менин үйүмө пропискага кантип коем? Прописка үйдүн документтери бар болсо, жана айтып кеткендей, азыр мурун кандай эле жаран, мен учетум Жалалатта болсо, Сузакка барсам дагы учетумду Жалалаттан чыгарып келген, ал Сузакка коесек эле. Азыркы мына программанын немеси жеңилдетилген бир немеси бар, учеттон чыкпай эле сразу ошо тура турган жака койсо болот да. Ат башыдан учеттон чыгарбай эле Бишкек шаарына учетко койсо болот. Учетко коюп паспорт алмашса берет. Демек азыр мурдагыдай аяка барып кел, буяка барып кел болбойт экен. Жок, азыр Менин уулум 2019-жылы Россияда төрөлгөн, метиркеси Россияныкы. Ошону Кыргызстандын метиркесин алмаштырса болобу? Жанагыдай эле болбойт. Болбойт. Россияда өзбекстандыктар, тажикстандыктар Кыргызстандын паспорттарын фальшивый жасатып алып жумуштарга киришет. Ушул нерсеге сиздер тараптан кандай чара көрүлүп жатат дейт. Эми бул ошо мамлекет чара көрүп атат, системалар кирип атат. Жаңы ошо талаптар коюлуп атат. Дагы бир суроо келиптир. Паспорт аларда жашымды өзгөртсөм болобу дейт. Жашыраак болуп алгысы келип атат окшойт. Андай өзгөртсө болбойт. Болбойт. Анан мындай менин балам Россияда төрөлгөн, бирок ЗАГС жок болчу. Келинчегим экөөбүз Кыргызстандын жараныбыз. Балама кандай жол менен паспорт алсам болот? Баласынын туулган тууралуу көрүгү жокпу? Балам Россияда төрөлгөн, бирок ЗАГС жок болгон экен да, акта төрөлгөндөчү. Келинчегим экөөбүз Кыргызстандын жараныбыз дейт. Бияктан үйлөнүп барышкан, аякта балалуу болгон, баласында эчтеке документ жок окшойт. Эми Кыргызстан кандай жол менен эми Кыргызстандын паспортун алса болот? Жок, ошо жана айтып кеткендей, ошо Россия Федерациясынын туулган тууралуу көрүгү болсо, бул жака келип паспорт алса болот, бирок метриканы алмаштыра албайт, туулган тууралуу көрүктү. Саламатсыздарбы? Бизде үйдүн документи чыга элек, менин паспортумдун суроогу бүтүп жатат. Үйүмө кантип кызыл китеп менен паспорт алсам болот? Кызыл китеп ал элек. Кызыл китеп ал элек. Кызыл китепке тапшырып койгон документтерин, ал китеп чыга элек. Бирок паспортунун суроогу бүтүп атат. Паспорт алыш керек. Жок, каттоого бир жерге коюш керек, сөзсүз түрдө. Анан паспорт алмаштырат. Паспорттун мөөнөтү өтүп кетсе деле, кызыл китеп чыккандан кийин деле каттоого коюп паспорт алса болот. Азыркы бир немеде кодексте паспорттун мөөнөтү өтүп кетсе, эч кандай айып салынбайт. Саламатсыздарбы? Мен аялым алимент төлөп жатам, кечигүүсү жок эле дейт. Москвага кете берсем болобу? Алимент төлөп аткандар дагы сизден сурап, кичине бир кеңеш алып калайын деп атышат экен да. Ал кете берсе болот. Паспорту боюнча чектөө киргизилбейт эчтеке. Чектөө киргизилген болсо кете албайт. Кете албай калат. Чектөөдөн чыгаргандан кийин анан Саламатсыздарбы? Метрикеми жоготуп алгам, бирок паспортум бар. Паспортумду алмаштырсам болобу? Алмаштырса болот. Метрикесин жоготуп алган. Паспорттун негизинде метрике табылат. Ошондо табылат, алмаштырганда метрикке кереги жок. Метрикке кереги жок болот. Азыр мисалы эки жаш үйлөнсө, турмуш курса, аялы келинчегинин фамилиясы, мисалы, мен ушундай бир фактага душар болгонумда, фамилиясы мындай Ова эмес, кызы болуп жазылган болуп алган болсо, ал күйөөсүнүн фамилиясына өтө албайбы? Өтө алат. Ал эмне кылыш керек? Ал метрикесинен баштап алмаштырыш керек. Жок, алмаштырбайт, ошо ЗАГС негизинде өзгөртө берет. Ошону өзгөрткөнү барганда сен паланча кызы болуп калыпсың,
Эгер ооба болгонуңда өзгөртөт элек. Кызы болгонуң үчүн сен эми метиркеңди биринчи ооба кылып өзгөртүп келесиң, анан күйөөңдүн фамилиясына өтөсүң деген тапшырма койгон. Негизинде ошонун эрежеси кандай болот? Андай факты мен угар электим. Андай болбош керек, э? Кызы болуп жазылабы, башка болуп жазылабы, Өзгөртө өтө бериш керек. Саламатсызбы? Менин паспортумдун суроогу 3 ай өтүп кетти. Айып пул канча төлөймүн дейт. Айып пул салынбайт. Айтып кет. Айып пул салынбайт эч кандай. Жок. Келет, ошо эл катары эле Ооба, паспортун ооба, алмаштырып берет, э? Саламатсызбы? Менин эжемдин Бишкекте жашаганына 12 жыл болду. Мурун Өзбекстандын жараны болчу. 4 баласы бар. Кантип алса болот? Кыргызстандын паспортун кантип алса болот да? Эжеси ошо 4 баласы туулган жери Өзбекстанбы, Кыргызстанбы тагдаш керек. Өзбекстандын жарандыгын алган эмеспи балдары. Өзбекстандын жарандыгын алган болсо, кайра ошо указга жарандык алууга документ тапшырышат. Паспорт албаган болсо, ошо жанагы жарандык боюнча комиссияга эле паспортун сууга тапшырып, ошо чечим негизинде паспорт ала берет. Мына коопсуздук маселесине, коопсуздук жагына алып караганда, мисалы мына чек ара аймактарында жашаган, приграничный зоналарда жашаган кыргызстандыктардын көпчүлүгүнүн үйлөрүнүн документи жок же паспорттары жок болуп, ошондой проблемалар дагы айтылып атат да. Азыр мына чек ара көйгөйү чыккандан бери ушул маселе дагы айтылып келип атат. Кандайдыр бир мамлекеттик саясат жүрүп атабы? Сиздерге деле бир көрсөтмөлөр келип же бир указдар, токтомдор дейбизби? Ошо чек ара аймактарында жашаган элдерди мындай башкалардан көрө мындай башкачараак кызмат көрсөтүү, аларга тезирээк паспорт берүү, кичине жеңилдиктерди карап берүү жагы барбы? Жеңилдик, жарандык алуу боюнча жеңилдик бар этникалык кыргыздарга. Жана айтып кеткендей, каттоо бирдей эле болот, талаптар бирдей эле. Ошо мисалы азыр мына Баткен менен Тажикстандын аралыгында болуп аткан ситуацияда анча көпчүлүк Кыргызстан тургундарынын паспорттары, үй-бүлөнүн документтерине байланыштуу маселелер бар экендиги ачыкталды да. Бизде деле Жалал абадта ошондой чек ара аймактары бар да, Өзбекстан менен чектешкен жерлерде мындай паспорту жок болсо дагы мөөнөт өтүп кеткен мындай адамдар болсо, ошолорго бир жеңилдиктер каралып, же сиздер тарабынан бир атайын барып ошол жерде бир мындай чогулуштарды өткөрүп, келиңиздер сиздерге тезирээк паспорт берели, силер эмне болсо дагы ушу границаны карап жашап атасыңар дегендей бир мамиле барбы өзгөчө деген? Азыркы күндө жок. Но бизде мына шаар боюнча айтып кетсем, мына кооптуу зона деп жана айтып кеттик го. Ошол жерге биз иш план боюнча выездной прием кылып, дарек боюнча барып документ кабыл алууга азыр чара көрүп атабыз. Дагы бирөө бар экен, анын паспортунун мөөнөтү өтүп кеткенине 2 жыл болуптур. Алмаштырса болор эле. Ал дагы айып пул төлөбөйт. Айып пул төлөбөйт. Эч кимге, эч жерге айып пул төлөбөйт. Саламатсыздарбы дейт, суроо өтө көп келип атат. Саламатсыздарбы? Менин паспортумдун суроого апрелде бүтөт, эми бүтөт, келечекте бүтөт. Кайсы айда барып алсам болот же азыр февраль айында эле барсам болобу? Болор эле, келип алмаштырса болор эле. Паспорттун мөөнөтү ошол боюнча кененирээк айтып кетсеңиз, мисалы паспорттун мөөнөтү бүткөн күнгө канча күн калганда сиздерге кайрылыш керек? Өзү мыйзам боюнчабы же эреже боюнчабы? Андай эреже жок. Каалаганда келип, жаран каалоосу боюнча сүрөтү жакпай калышы да мүмкүн. Ал паспорту колдонгусу келбесе дагы келип алмаштырса болор эле. Ал ар бир жарандын укугу да. Мөөнөт бүтө электе деле келип алмаштырса болор эле. Саламатсыздарбы? Мен кызыма ОМС ала албай жатам. Себеби атасы паспортун бербей жатат. Кантип алсам болот? Атасы менен ажырашып кеткенмин дейт. Кызына ОМС ала албай атат экен, атасы паспортун бербейт. Бул сотко кайрылыш керек болот? Ата-энесинин Же ОМС алганга сөзсүз атасынын паспорту керек? ата-энесинин паспорту сөзсүз керек. Эри күйөөсү атасы паспортун бербей аткан болсо, бул кандай кылса болот? Аны мен такта берейин, мага менен байлашсын. Сизге келсе, кошумча маалымат бересиз. Так, дагы бир суроо келиптир. Менин кыздарымдын метиркеси Россияныкы, атасы экөөбүз кыргыз паспортубуз бар дейт. Кыздарыма кандай кылып кыргыз паспортун алсак болот дейт. Метиркеси российский экен, атасы менен апасынын паспорту кыргызстандык экен. Эми ал кызга Кыргызстандын паспортун алыш керек экен. Болот, ата-энеси Кыргызстан жарандыгы болгондуктан балдарына дагы паспорт алса болот.
Дагы бир кызык суроо, саламатсызбы? Хиджабчан паспорт алса болобу жана чет мамлекетке, Россияга, Германияга ушул паспорт менен чыга аламбы? Хиджабчан болбойт, ошо талаптары бар, сүрөткө камчыт, жолукчан. Ошо стандартка жооп берсе, паспорттун сүрөткө түшкөндө, ошо менен чыкса болот. Хиджаб Сүрөт кийип алып сүрөткө түшкөн паспорт алганга болбойт, жок, полный жабын алып болбойт. Талабы бар да, сүрөттү жоготу кандай салыныш керек, бети канчалык ачык болуш керек. Саламатсызбы? Дагы бир кызык суроо экен. Мен жаш канча деген жазбаптыр. Мен бир дагы паспорт алган эмесмин, эмне кылышым керек дейт. Канча ачык, ошо комиссия боюнча айтып кеттим, ошо комиссия кайрылат. Өзү негизи мыйзамда паспорт албай жүрө берген адамдарга бир чара колдонулабы? Кандайдыр бир? Жок, мурунку кодексте бар эле, паспорт албай жүрсө штраф салынат эле. Азыркы немеде жок, кодексте жок. Паспорт албай жүрө берет азыр. Паспорт албай эми өзүнө керек болбосо, өзүнүн укугун өзү пайдаланбаса жүрө берет. Дагы бир суроо келиптир. Күйөөм экөөбүздүн Россия паспорт бар, жана Кыргызстандын загран паспортубуз дагы бар дейт. Россиядан учеттон чыкпай эле Кыргызстандын ID картасын, гражданствосын алсак болобу? Якутиядан алган элек, алыс болуп учеттон чыга албай жатабыз дейт. Российский паспорт алган. Күйөөсү экөөнүн российский паспорту бар, жана Кыргызстандын загран паспорту дагы бар. Ошо жана айтып кеткендей, Россиянын Кыргызстандын жаранынан баш тартпаган болсо, паспорттун соолу кайрылып, МИДтен справка алат. Консулский учет бар. Консулдук учеттон чыкты, же учету жок деген. Ошонун негизинде кайра каттоо коюп туруп, паспорт беребиз. Бул азыр Якутияда экен да, булардын учету мен Жок, түшүндүм. биз российский паспорттун учетуна карабайбыз. Именно мына консульство прием кылат го, биздин жарандарды. Ошолордун учетун чыгарыш керек. Демек булар Якутияга барып отурган зарылчылыгы жок. Зарылчылыгы жок. МИДке кайрылса чыгарып берет. Консулский учет. МИДке кайрылганда Консулдук учеттон чыгарып берет. Ушул жерден туруп эле чыгарып берет, анан булар аяка барып отурбастан эле буяктан гражданство алса болот. Паспортун алса болот. Паспорт алса болот Кыргызстандын. Дагы бир суроо келиптир. Бул дагы ошол ашыкча акча сурагандар боюнча экен, эми мындай сөзмө сөз окуй эле коеюн. Барсаң эле акча сурашат, бул тарифтер иштебейт дегендей өңүттөйттүр. Ушундай акыбалдарга, ушундай фактыларга туш келгенде жарандар кимге кайрылыш керек? Мисалы сиз иштеген жерде. Эми көп түшүнбөстүктөр да болот. Мага да кайрылышат. Мен кече курбум же апам келип паспорт алмаштырып кетти. 260 сом эле төлөдү. Эмнеге менден 460 сом алып атасыңар? Бир коррупция, 200 сом каяка кетти деген. Бул ушу мамлекет бекитилген тарифтер. Жоголгондо паспорттун акчасы көбүрөөк болот, алмаштырганда башка тариф болот. Ошондой жагдайлар да бар. Анан коррупциялык көрүнүш паспорттун системада эмес, бар эле структурада бар деп ойлойм. Анан ошону жоюу бир эле иштеп аткан адамдын эмес, бүт инсандын немеси болуш керек, аракети болуш керек деп ойлойм. Өзүбүз күрөшүп, эмнеге мен буга дополнительный акча берип атам, квитанция бер деп талап кылса, эч кандай лишний акча эч кимге төлөбөйт. Эми жарандар эмне көбүнчө ошо жумушун тезирээк бүтүрүп алыш үчүн, ошол кезек күтүп отура бербеш үчүн акча беришет да көбүнчө. Аны айта албайм. Мага келгендер арзанып келет, ушундай фактылар менен келген болот. Анан кийин кимге бердиң десе, жолдо бирөөгө бердим эле, эмне жерде бирөө турган экен, жасап берем деди эле, мага ошол адамды таап бергиле деп келген адамдар да болот да. Анан ким десек, же атын билбейт, ошол жерде турган экен, мен ушуга берип койдум деп. Ал ошондой ситуацияларда сиз кандай кадамдарга барасыз? Ошол адам таап беришип, бир жазаланган бир факты болдубу? Бир алдамчылар бардыр балким ортодо, же балким чындап эле ортодо бир сиздин сотрудниктер менен, бир кызматкерлериңиз менен бир тааныш болуп алып, ортодо 5-10 сом акча жасап жүргөндөр балким бардыр. Мен ошо эми биз эч кандай чара көрө албайбыз аларга. ГОБУДга, прокуратурага барып арыз жазга деп консультация катары эле беребиз. Бир-эки факт болгон, барып арыз жазгандар прокуратурага. Бар, бар. Саламатсыздарбы? Өзбекстандын паспорттун регистрациясы өтүп кетсе канча штраф дейт. Сөзсүз жооп берип коюңузчу сураныч дейт. Муну эми Өзбекстандын паспорту менен Кыргызстанда жүргөн адам окшойт. Ошо жана айтып кеткен. Ал жактын паспортун алып келген, ал жактын паспортунун мөөнөтү өтүп кеткен, бул Кыргызстанда жүрө берген. Эми бул кандай кылыш керек да?
Өзбекстандан келип, ушу эки мамлекеттин келишим негизинде Өзбекстан жараны Кыргызстандын территориясында 60 күн эле жүрө алат. 60 күндөн ашык жүрө турган болсо, Ташкентте Кыргыз элчилигинен виза аштырып анан кириш керек. Виза менен кирген болсо, 1 айга ачып береби, 2 айга ачып береби, сөзсүз келип 5 иш күндө каттоого коюп, визанын мөөнөтү келер убакта бир 15 күн калганда ошо МИДке кайрылып, визаны узартып алса болот. Бул эми өкүлчүлүктүн деңгээлинде чечиле турган маселе болуп калыптыр, Ошо визанын негизинде көбүрөөк жүрө турган болсо, только виза менен кириш керек. Бул демек азыр Өзбекстандан кирген болсо, паспорту Өзбекстан паспорту колунда турса, анын мөөнөтү өтүп кеткен болсо, бул ушунча көп жүрө берген болсо, демек бул эми кайра кайсыл бир жол менен Өзбекстанга кириш керек, Ташкентке барыш керек, ошол жерден анан виза аштырып Азыр такташ керек да. Бул келгенине канча күн болду? 60 күн өтүп кетсе, уже бул жоопкерчиликке тартылат. 60 күндөн өтүп кеткен болсо, МИДке барып, виза аштырып, чыгып кеткенге виза жазып беришет, алар Өзбекстанга чыгып кайра кирет. Дагы бир жолу белгилеп койсоңуз дейт, загран паспорт алмаштыруу канча сом? Загран паспорт 630 сом, биринчи жолу алганда 530 сом, жоголгон учурда 730 сом. Жөнөкөй тартипте. Анан бир акыркы бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырына чыгып баратат. Бир-эки суроолорду берип алайын. Эң тез паспортты канча саатта алсак болот? Эң акчасы канча? Ошо мөөнөттөрү боюнча дагы маалымат берип кетсеңиз. Ошондо 3 сааттык да айтып кетейин. ID картаны алмаштырганда 4270 сом, 2 күндүк 1630 сом, 4 күндүк 1340 сом, 8 күндүк 1030 сом. Азыр Жалал Абадтан туруп деле ошо 3 саатта паспорт алса болобу? Жок, 3 саатка болбойт. 2 күндүк. Бизде эң тези 2 күндүк. Бишкек шаарында 3 сааттык бар. Анан жалпы жарандык паспорт мен азыр алмаштырганды айттым. Так. Жоголгондо 3 саатка 4470, 2 күндүк 1830, 4 күндө 1540, 8 күндө 1230 сом. Фамилиясын атын алмаштырганда 3 саатта 4330, 2 күндө 1690, 4 күндө 1400 сом, 8 күндө 1090 сом. Жалпы жарандык паспорт. Так, алмаштырганда 3 саатта 6190, 2 күндө 2580, 4 күндө 2250, 8 күндө 1970. Фамилиясын атын алмаштырганда 3 саатта 6290, 2 күндө 2680, 4 күндө 2350, 8 күндө 2070 сом. Гүлзина эжеке, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Регион телеканалынын түз эфирин көрдүңүздөр. Бүгүн бизде конокто мамлекеттик каттоо кызматынын Жалал Абад шаарындагы жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Исмаилова эжеке болду. Келерки берүүлөрүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.